Былтыр дал ушул убакта адамдардын арасында адамдар долбоору жаңы ачылып, калың элге сиңип калган эле. Эми жыл айланып, каармандарыбызга ар түрдүү ишкерлер мүмкүнчүлүгүнө жараша көмөктөшүүдө. Эмесе сөз башынан болсун. Адамдардын арасында адамдар долбоорунун биринчи чыгарылышынан каарманы Роза Бегалиеваны көздөй бет алдык. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, Роза айым 27 жашында кырсыктап, белинен ылдый эч нерсе сезбей, тар арабасында отуруп калган. Ишкер Чынара Мамажакыпова Роза айымга алып келген белек бечкектерин берип, көпкө кеп алышып, каарманы менен баарлашып отурду. Буга чейин сулуулук салонун ачып, токуу өнөрү менен алектенип келген. Учурда сууктун айынан үйүндө эмгектенүүдө. Рахмат, дагы бир жолу ошо келип бизге жардам берип атканыңарга. Мындан кийин да Кудай буйруса иштешсек жакшы болмок да. Мен негизи бекер отурган жаман, билесиң да, Нурай. Анан бирдемке болсо жумуштан тартынбайм, ошо отуруп алып көп нерсе кылсак болот да. Кудайга шүгүр да колдорубуз иштеп турат да. Анан ошо үйдөн апам 80ге келип калган. Сиңдим апам бар, ошолор карайт да. Мен анан ошолордон кичине эс алсынчы дедим, аларды делечи. Ошо 19 жыл болду мен баспай отурганына. 19 жыл болду. Ошо анан ошо келип жардам берип атканыңарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Учурда ишкер айым Роза эже менен бирге иштешүүнү мерчемдеп жатат. Ага өйдө дөбөк, ылдыйда жөлөк болуп, ар качан жардамын берип турууну убадалады. Сиздин максатыңызды түшүндүм. Сиз деген бийик даражадагы жана бизнесмен аялдардын катарына кошулушуңуз керек. Ошол сапат бар экен да сиздечи. Ошол сапатты сиз колдонушуңуз керек. Өзүңүздүн внешностьуңузда да бар экен ал нерсе. Сизден даже жакшы тренерлер чыгат. Кызматташабыз да, Кудай буйрсачы. Сизге дагы көп нерселерди үйрөтөт. Сиз даже жанагындай элементарный азыр тренерлер чыгып атпайбы? Ушундай аты менен. Алардан бир жериңизде кем албайт. Алар отуруп алып деле сизди үйрөтөт. Бут баспай калса эмне? Башка дене заты иштеп атат да. Сизден көп нерсени үмүттөнөбүз. Үмүтүбүз сизден чоң. Дайыма көп нерселерди жасаганга, алдыга умтулганга, мындайча айтканда лидерлик качествоңуз дагы байкалды. Чындап Чынара досум баягы туура нерселерди айтып атат да. Эми көпчүлүк адамдар, ушундай мүмкүнчүлүк чектелген адамдар чөгүп, стресске түшүп, ушундай кыйналып, өтө эле баягы өзү кыйналган аз келгенсип айлана чөйрөнүсүн да кыйнап койгондор болот да негизичи. Бирок сиздин ушундай жүзүңүздөн нур жанып турат, канчалаган адамдарга сиздин жардамыңыз керек экен, ошону байкадык. Бул күн жалаң гана кайрымдуулукка жумшалды. Дегеним дагы бир каарманым болгон Айдана Ниязбекованы көздөй жөнөдүк. Бул кичинекей бойлуу, кичинекей колдуу сулуунун бир дагы бош убактысы жок. Ар качан эмгектин үстүндө. Барсак бизди жулу тосуп алган Айдана өзү да кайрымдуулук менен алектенип жатыптыр. Башталган иши тууралуу биздин каналга айтып берди. 23 жаштамын. Азыркы учурда Кыргыз улуттук университетте окуп жатам, 2-курста. Анан жакында эле ошо Дастан Алымбеков деген коомдук кайрымдуулук фондаштык. Ошо кичинекей убакыттын ичинде 5 үй-бүлөгө жардам бердик. Жекелерибиз бар жардам берген. Чогуу барып ошо кайрымдуулук жасап, кичинекей үй-бүлөлөрүбүзгө ошо азыр дагы ошо фонд менен
чуркап кичине көп үйгө отурбаганга аракеттенем. Кичине орусча айтканда развиваться этипчи. Окуудан мүмкүнчүлүгүм болсо барып турам, мүмкүнчүлүк жок болгондо ошо суранып коем. Кечке күнүгө барып келгенде ошо азыр алыс жашап атканга байланыштуу таксиге кетип калат көбүрөөк. Суранып. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Айдананын ар бир кыймылын аңдап отурган айымдар колунан келген көмөгүн көрсөтүп, алып келген белектерин беришти. Бардык жагы келишкен да. Бардык жагынан барсың. Сен эч качан өзүңдү мындай төмөнмүн тигиндей мындай жок, сен анча мынча басып жүргөндөрдөн сен деген даражаң бийик болуп, любой нерседен чыгып кетесиң да. Сен мындай активный, мындай энергия мененчи. Көп нерселерге стремление кылсаң, сөзсүз түрдө сен ошо Ник Вуйчичке окшоп дүйнө жүзүнө таанылган күчтүү инсандардан болсоң, Кыргызстандын байрагын дүйнө жүзүнө желбиреткен, биз сыймыктанган, эл сыймыктанган ушундай күчтүү кыздардан болушунду каалайм. Коомчулукта жардамга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар арбын. Бирок тоскоолдуктарга моюн сунбай, көр тирлигин көрүп, кыялын орундаткан калктын аярлуу катмарлары дагы аз эмес. Биздин максат дал ушундай ийгиликтерди багындырган майыптар тууралуу коомчулук менен тааныштыруу. Ар дайым эле муктаждарга кол сунуп, материалдык, моралдык колдоо көрсөткөн жарандарыбыз арабызда көбөйсүн.